Мен шайлоо боюнча элдин оюн абдан жакшы билем. Бирок мага азыр Темир Курмангазиевич менен Нуржан Кармабековна сиздердин оюңуздар кызык болуп атат. Бүгүнкү күндө административдик ресурс колдонулуп атабы же жокпу? Ушуга жооп берип койсуздарбы? Убакыт токтотуп койсуңар. Бүгүнкү күнү мына өзүңүздөргө белгилүү болгондой, мен дагы бир жолу кайталай кетейин. Административдик ресурс колдонду же болбосо ошол туура эмес үгүт иштерине киргишкен деген фактылар боюнча тийиштүү чечимдер кабыл алынды. Мен аларды кайталабай эле коеюн. Мындан ары дагы бул иш улантылат. Сиз жооп берип койсуңуз. Борборлук шайлоо комиссиясына албетте мындай маселелер боюнча арыздар келип түшүп атат. Биз карап атабыз, карайбыз. Албетте фактылар болуп атат, ал боюнча арыздар келип атат, ар кандай фактылар болуп атат, ар кандай мыйзам бузуулар болуп атат, добуш сатып алуулар болуп атат, басымдыктар болуп атат, кара пиар болуп атат. Аны сиз өзүңүз деле жакшынакай билесиздер. Келип түшкөн арыздар боюнча биз тийиштүү тартипте карап чечимдер чыгарып атабыз. Кыргыз темир жолу ишканасынын жетекчиси Ногойбаев боюнча кандай иштер болуп атат азыр? Ким жооп берет? Же суроо болдубу мындай суроо? Бул суроо болду. Мен 3-чү жолу жооп берип атам, 3-чү жолу берилип атат. Бул кудай азыр териштүү иштери жүргүзүлүп атат, иликтөө жүргүзүлүп атат. Ошонун жыйынтыгы менен анан тийиштүү чечим кабыл алынат, баа берилет. Анан биз сиздерге расмий түрдө маалыматын берип коебуз. Мына Дүйшөн Зилалиевтерди айтып өттүңөр. Мына ушул Зилалиевке окшогондордун жыйынтыгынын күзгүсү ушул Ногойбаев да. Журналисттерге тамекини тиштеп, мен СДПКнын мүчөсүмүн, каалагандай кылам деп, монтип керсейип өткөзүп атат. Мына бүгүнкү акыбалыбыз ошол Ногойбаевдин тамеки тиштеген кебетеси. Колуңардан эмне келет деп атат. Биз каалагандай бурмалайбыз деген мааниде мына тамекисин тиштеп, же бир урматтоо жок. Ошолорду эми тартипке чакырыш керек да, ошондон элибиз ишенет. Өкмөт, эгерде силер президентти колдосоңор, ошол Зилалиевден баштап Юр Академия, Аравандагы айыл өкмөт, ошолордун баардыгын катарынан кызматтан шыпырыш керек болчу да. Элибиз силерди баардыгы кол чаап колдойт болчу. Мына биз унча калбай отуруп калмакпыз мына. Туура кылып атат силер депчи. Ошондо кылыш керек да, силердин иликтөөңөр жана териштирүүңөр шайлоодон кийин бүтөбү? Аны эч кимдин кызыгы жок ал. Шайлоодон кийин анын бизге барыбызга кереги жок. Ошого чейин кылыш керек. Анан эми административдик ресурс. Качан админ ресурска эмне каршы тура алат? Өзүңөр деле билесиңер деми. Арга кеткенде финансовый ресурс деп айрымдар чыгып атат. Бирок ошол тилекке каршы жанагы миллионерлердин бардыгын бийликтин талапкерин иштетип атпайсыңарбы? Админ ресурс дагы, финанс ресурсу дагы дегенде мен ошо бир эле кишини түшүнүп атам. Ошондой болуп атпайбы? Башкалардын баарына добуштарды сатууга биз мындай каршы турушубуз керек. Анан өкмөт, борбордук шайлоо комиссиясы эми биз мына эл аралап эң көп силерге караганда мына жүргөн бизбиз. Элдин бардыгы айтып атат. Эгерде шайлоодо административдик ресурс колдонулбайт атат десеңер, карандай калпычы, кызылдай калпычы мына ошол кишилер. Жалганчы. Түз эле жалганчы деш керек аны. Админ ресурс колдонулбайт атат деген деп айткан адам жалганчы. Эми мындай сенин костюмуңдун түсү кара десе, жок деп эле кара костюм кийип турса деле мен кызыл костюм кийип турам деп атасыңар да мындайчы. Жок, меники кызыл, түсү кызыл, мына мен өзүм билем деп. Андай рахмат. Кийинки сөз жок. Негизи 10 секунд кошобуз, 10 секунд. мындай президентти жаман көрсөтүп, мурдагы шайлоо мына Кабилованын, башканын мындай тагдырын кайталап калбаш үчүн тарыхты дагы биз сыра карап койсоңор, анткени мен айтып коеюн, элде гыжырдануу күндөн күнгө мындай өсүп атат. Бул мындай жөн гана силерге мындай кеңеш. Рахмат.